Атаға 10 милдетибизди кыска нуска айтайын, ошо менен сөзүмдү жыйынтыктайын. Биринчиси, эгерде ата тамак ашка муктаж болуп калса, атамаху деп тамактандырат дептир. Тарбия көргөн баланы кантип айтат экенбиз? Белгиси, тамакка муктаж болуп калса, тамак берет экенсиз. Экинчиси, кийимге муктаж болуп калса, кийиндиресиз. Карабайсызбы? Үчүнчүсү, кызмат керек болса, сиз кызматка эмне кылат экенсиз? Чуркап кызмат кыласыз. Төртүнчүсү, эч кандай себеби жок эле, балам келип кетесиңби десе, ойлонбостон барат экенсиз. Бүгүнкү күндө биз балдарды ошентип тарбиялап атабыз, тарбиялаган жокпуз. Маселе бул. Ар ким өзүгө суроо берели. Башталышы Куран менен байлабасак, балдарыбыз бизге башиеттеп, уерни болбой эле болот. А сизге 11-ди бүткөнчө, студенттикти бүткөнчө муктаж, сиз чөнтөңүзгө жана карточкаңызга муктаж. 11-ди бүтүп бир оокатын таап алгандан болду. Ата мен бошобой айтам, анан айтасыз ата, тетик балаңызды айта бербейсизби деп эле коет. Ушундай муун келатат артта азыр. Мына, чакырса, ойлонбостон келе турган болуш керек дептир бала. Бешинчиси, кандай гана ишке буйрубасын, Алла Таала тыюу салбаган нерсе болсо, кыйшайсыз башиет дептир. Болгон мисал айттым, аялың жакпай айтып кетир десем не дейсиз? Жок, мен кетирбейм деп жашаш керек. Анткени сизге тийген да, ата-энеңизге тийген эмес аялыңыз. Кээ бир болуп атпайбы, кетир дейт. Эмне десе, далилин билип алган. Умар радияллаху аялын кетир деп, баласын кетир деле, анан кетирди го. Ошол бизге далил болбойбу деп бир аалымдан суроо бериптир. Анткени ата-эненин келинди кетирген акысы бар го десе, кандай акысы бар десе, Умар радияллаху окуясын келтирип атат. Ал аалым дароо жооп бериптир. Сенин атаң Умар эмес да деп. Чынында баарыбыз атабыз Умар эмес да турабы? Умар радияллаху көрөгөч болгон, байкаган ат. Алтынчысы, жумшак сүйлөө, оор темада аларга сүйлөбөшүбүз керек. Жумшак сүйлөө, оор темада сөз сүйлөбөбү. Жетинчиси, аты менен чакырбайт экенсиз. Ай, мен атам аты калмамат, калмамат ата дебешим керек экен да. Жөн эле ата. Жөн эле ата дейсиз. Баланча ата деп атын айтып отурбай. Мына ушундай экен. Бирок эми бирөө сураса, анда айтат экенсиз. Мен баланчанын баласымын деп. Мына ушунчалык этияттык. Анан 8-чи, бул 7-чи болду. Эми 8-чи аркасында басуу. 9-чусу өзүңүзгө эмнени ыраа көрсөңүз, ата-энеңиз ошону ыраа көрүү. Сиз шаарда комфортусула үйүңүздүн ичинде дарат аласыз, атаңыз 50 метр дараткана барып кышында карга жыгылып кетип, тайгаланып кетип, кумганы колунан түшүп кетип, дарат алып жүрөт, а сиз жыргап шаарда комфорт үйдө дарат алып атасыз. Ошол кезде эмне кылат экенсиз? Окуй, ата-энеме шарт түзөйүн. Теги баласы бар, ошол түзөт дебеш керек экен. Барып эле шартын түзө беришибиз керек экен. Токтобой эле. Анан кийин 10-чусу бай келет. Жек көргөн нерсени өзүңүзгө каалабайсыздар, бирдеке сууп болуп калышын, ептеп-септеп дуалдарыңызда кышайып турушун каалабайсыз да. Ата-энеңиздин үйү кышайып турса, кой ушуну түзөп коеюн деп түзөп коюшубуз керек экен. Эртең бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин арман кылат экенбиз, ушу батасын алып, жүзүнө бир кубаныч тартуулап койсом болмок экен деп. Демек, кызматты биз кыйындыгыбыздан кылбайбыз. Алла Таала биздин жүрөгүбүзгө берген, ошон үчүн кызмат кылат экенбиз.